Бизде коррупция деген таптакырдан өтүш керек, Грузия сыяктуу болупчу, андан кийин гана ишкердик кетет. Цифровизацияга өткөрүшүбүз керек болуп атат да. Бардык маселени ошондо жеңилдейт болчубуз да. Мисалы, бир эле ишкана ачам десеңиз, сиз балким 42 жерден справка алышыңыз мүмкүн да. Бир үй бүлө, бир ишкер деген программаны өтө катуу ишке ашырышыбыз керек да. Бир үйдө бир ишкер болгондо, албетте, ал өзү үй бүлөсү маселесин чечилди. Эгерде ар бир үй бүлө маселесин чечкен болсо, демек мамлекет маселесин чечкен болуп эсептелинет да. Ишкер деген адам бул өз ишини мыкты кылган, эртеден баштап кечке чейин кантип ошол өзүнүн компаниясын өнүктүрөт, элге кандай продукция бере алат, кандай маселени чече алат, өзүнүн колунда иштеген адамдарга кантип айлык менен камсыз кылат, ошо жөнүндө гана ойлонот. Ал шайлоо жөнүндө, сын пикир жөнүндө, пайдасы жок сөздөр жөнүндө таптагыр ойлонууга убактысы да жок да. Биз ошол деңгээлге өсүп барышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн албетте биз Кыргыз мамлекетинде ишкердик абдан жакшы өнүгүш керек да. Өнүгүү үчүн бизде эң мыкты деген оңой эрежелер кабыл керек. Бизде коррупция деген таптакырдан өтүш керек, Грузия сыяктуу болупчу, андан кийин гана ишкердик кетет. Качан ишкерлерге биз эркиндик беребиз, качан өзүн эркин жана коопсуз сезет, ошондо гана алар алдыга жылып баштайт. Ошондуктан бул деген парламенттин да ролу абдан чоң, өкмөттүн да ролу абдан чоң. Кудай буйруп биз депутат болуп калсак, ошол ишкерликке максималдуу түрдө жеңилдик бергенге аракет жасайбыз да. Бүгүнкү күндө билесиз да, бизде экономика буга чейин көбүнчө мына кагаз жүзүндө жүргүзүп келгенбиз. Эми ал цифровизацияга өткөрүшүбүз керек болуп атат да. Бардык маселени ошондо жеңилдейт болчубуз да. Мисалы, бир эле ишкана ачам десеңиз, сиз балким 42 жерден справка алышыңыз мүмкүн да. Же 45 жерден справка аласыз. Ошонун бардыгын бир точкадан ала турган деңгээлге жеткиришибиз керек. Анын баары мүмкүн. Анын баары аткарса болот. Анан ар бир үйдөн бирден ишкер пайда болуш керек. Профессионалдуу түрдө алек болгон бир үй бүлө, бир ишкер деген программаны өтө катуу ишке ашырышыбыз керек да. Антпесек азыр Кыргызстан өзү менен өзү эле жашай албайт да. Биз мисалы өнүгөн продукцияны СНГ мамлекеттерине, Евразияске кирген мамлекеттердин рыноктарына чыгарабыз. Керек болсо Европага чыгарабыз, керек болсо Кытайга чыгарабыз да. Ошондуктан ар бир үйдө бирден профессионалдуу ишкер болуш керек. Бир үйдө бир ишкер болгондо, албетте, ал өзү үй бүлөсү маселесин чечилди. Эгерде ар бир үй бүлө маселесин чечкен болсо, демек мамлекет маселесин чечкен болуп эсептелинет да. Ошондуктан качан гана элибиз чыныгы жумуш менен алек болуп баштаганда, ишкерлер көп болгондо гана мамлекетибиз кубаттуу жана өнүгүп баштайт. Ошон үчүн максималдуу түрдө жанакы орто жана чакан бизнес деп айтылып жүрөт. Ошол тармакты абдан катуу колдогонду, максималдуу түрдө жанакындай каржылар таап бергенге, эрежелерди жеңилдештиргенге, тейлөө тармагын оңойлотконго мамлекет тараптан бүт барьер тоскоолдуктардын баардыгын алып туруп жол койгонго биз толук аракет кылышыбыз керек. Ошондо гана мамлекеттин негизги мындай өзөгү өнүгүп баштаганда гана мамлекетке жеңил болуп баштайт.